Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Китеп окуу. Китеп окубаган адамдын, окуганды билбеген адамдын алдында эч кандай артыкчылыгы жок. Марк Твен. Дене чыңдоочу көнүгүүлөр дене үчүн, дуба жан үчүн керек болгондой эле, китеп окуу акыл үчүн өтө зарыл нерсе. Биз өзүбүз окуган китептерибиз болуп калабыз. Мэтью Келли. Китеп окуу куткаргычтар топтомундагы 5-чи практика. Ал жашооңуздун кайсы тармагы болбосун, трансформациялоонун эң тез жолу болуп саналат. Бул жашооңуздун баардык тармактарында 10-чу деңгээлдеги ийгиликке жетүү үчүн сизге зарыл болгон билимди алуунун, идеяларды жана стратегияларды үйрөнүүнүн эң түз жолдорунун бири. Бул иштеги эң башкы нерсе сиз жасай баштагыңыз келген нерсени жасоону эң жакшы билген адис кишилердин жазгандарын окуу. Кайрадан дөңгөлөктү ойлоп таба бербеңиз. Кыялданган нерселериңизге жетүүнүн эң тез жолу буга чейин ага жеткен ийгиликтүү адамдарды үлгү катары пайдалануу. Дээрлик бардык темалар боюнча көптөгөн китептер жазылган. Демек күнүгө окуунун аркасы менен сиз алууга мүмкүн болгон билимдин чеги жок. Жакында эле бир киши келекелеп, теңине албаган тон менен минтип айтканын уктум. Ооба, өзүнө кантип жардам берүү тууралуу дагы бир китеп. Бул сөздөр мындай китептерди окуу ошол киши үчүн татыктуу эмес иштей айтылды. Байкуш, анын мынтип айтышынын себеби эмнеде экенин билбейм. Балким анын ыгы жок өсүп кеткен эгосубу же болгону бул маселеден кабары жоктугубу, бирок бул киши эгерде кээ бир дүйнөдөгү эң жарык, ийгиликтүү адамдар жазган китептерди окуса, ала турган билимдин чексиз көрөнгөсүнөн, чексиз өсүүдөн жана жашоону өзгөртүүчү идеялардан өз ыктыяры менен баш тартты. Айткылачы, акыл эси ордундагы кайсы киши мындай нерседен баш тартат? Жашоодо эмнени гана каалабаңыз, ага кантип жетүү жөнүндө көп сандаган китептер табылат. Ока таштуу, бай, мультимиллионер болгуңуз келеби? Бүгүнкү күндө буга чейин каржы ийгилигинин чокусуна жеткен адамдар тарабынан жазылган көптөгөн китептер басылып чыкты. Алар сизди да андай нерсеге кантип жетүүгө болоорун үйрөтүшөт. Менин сүйүктүү китептеримдин бир нечесин айтып өтөйүн. Миллионердин ылдамдык тилкеси, Джордж Ж. Марко, Ойлон жана байы, Наполеон Хилл, Миллионер катары ойлон, Харв Экер, Мага акчаны көрсөтүңүзчү, Дейв Ремси. Балким сиз укмуштуудай махабатка толгон, романтикалуу сүйүү мамилеси жөнүндө кыялданасыз. Та ушундай нерсеге кантип жетүүгө болоору жөнүндө чамасы андан да көп китептер жазылган. Алардын баары 10 жылдын ичинде да окуп чыга албайсыз. Алардын арасындагы кээ бир менин сүйүктүү китептерим: Сүйүүнүн 5 тили, Гери Чепмен, Жан шерик тажрыйбасы, Джо Дан, Никенин 7 принциби, Джон Готман жана Нан Силвер. Жашоодо эмне гана жасагыңыз келбесин, карым-катыштарыңызды өзгөртүңүз келеби, өзүңүзгө берген бааңызды жогорулатууну каалайсызбы, коммуникация же ынандыруу жөндөмдөрүн өнүктүргүңүз келеби, баягыңыз же жашооңуздун кайсы бир тармагынын жакшырткыңыз келеби, жергиликтүү китеп дүкөнүнө барыңыз же мен сыяктуу Amazon.com сайтына кириңиз. Ал жерден сиздин оюңуз боюнча жакшыртууга муктаж деп эсептеген жашооңуздун каалаган тармагын жакшыртуу боюнча китепти табасыз. Ал эми токойлорду сактап калгысы келгендерге же акча сарамжалдагысы келгендерге жергиликтүү китепканаларга барууну же менин сүйүктүү сайттарымдын бири paperbackswap.com сайтына кирүүнү сунуштайт элем. Эгерде менин сүйүктүү китептеримдин анын ичиндеги ийгиликке жетишиме жана жашоодо бактылуу болушума чоң таасир эткен өсүүгө арналган китептердин толук тизмесин көргүңүз келсе, www.tmmbook.com сайтына кириңиз. Ал жерден мен сунуштаган китептердин тизмесин табасыз. Канча окушуңуз керек? Мен эң аз дегенде 10 бет окууну сунуштайт элем. Башында анан айрыкча жай окусаңыз же китеп окуу сизге көп рахат алып келбесе, 5 бетте эле болот. Татаал эмес математикалык эсептөө жүргүзүүнү сунуш кылам.
Бир күндө 10 бет китеп окуу көп деле убакытты албайт, бирок сиздин таптакыр башкача киши кылып өзгөртө алат. Көңүл бурсаңыз, бул жерде бир күндө болгону 10-15 мүнөт китеп окуу жөнүндө сөз болуп жатат. Эгерде сиз жай окусаңыз, максимум 15-30 мүнөт убакыт кетиши мүмкүн. Буга башка жагынан карап көрөлү. Бир күндө 10 бет окусаңыз, бир жылда орточо эсеп менен 3650 бет окуган болосуз. Бул жеке өсүү жана өзүн жетилтүү боюнча 200 беттик 18 китепке барабар. Эми айтсаңыз, эгерде кийинки жылы бул тема боюнча 18 китеп окуп чыксаңыз, көбүрөөк кабардар, көбүрөөк өзүнө ишенимдүү, көбүрөөк компетенттүү адам болуп каласыз да. Башкача айтканда, өзүңүздүн жаңы, жакшыртылган үлгүңүз болуп кала аласызбы? Шек санабаңыз. Шек санабай койсоңуз да болот. Китеп окуу боюнча акыркы ойлор. Акыркы максат жөнүндө эсиңизден чыгарбаңыз. Күн сайын китеп окуй баштаардан мурда сиз эмне үчүн бул китепти окуп жаткандыгыңызды, андан эмне алгыңыз келгендигин өзүңүздөн сураңыз. Ошондой эле акыркы натыйжа тууралуу эсиңизден чыгарбаңыз. Убакыт өткөрбөй, азыр эле 1 мүнөт убакыт таап, бул колуңуздагы китепти окуудан эмнени алгыңыз келгени жөнүндө өзүңүзгө суроо бериңиз. Сиз аны акырына чейин окуп чыгам деген максат койдуңуз беле? Анан эң башкысы, сиз андан алган нерселериңиздин баарын турмушуңузда колдонууга жана окуп бүткөндөн кийин жашоону трансформациялоочу 30 күндүк сыйкырдуу таң программасына ылайык аракеттенүүгө дит койдуңузбу? Сыйкырдуу таң методун колдонуп жүргөн көп адамдар китеп окуу убактысын Инжил, Тора сыяктуу диний тексттерге болгон өздөрүнүн билиминдеги жетишпестиктерди толуктоо үчүн пайдаланышат. Менин мурдараак билген кеңешимди карманып, кызыктуу ойлордун астын сызып, беттерин бурчун кайрып, бош жерлерге кыскача эскертмелерди жазып жатасыз деп үмүттөнөм. Кандай гана китеп болбосун, аны окуудан максималдуу пайда алуу үчүн жана кийин андагы керектүү жерлерге кайрылып келүү милдетин жеңилдетүү үчүн мага кайра керек болушу мүмкүн болгон жерлердин баарын астын сызам. Же тегерек дейм. Ошондой эле бош жерлерге эмне үчүн так ушундай жерди белгилеп койгонум тууралуу кыскача эскертмелерди жазам. Албетте, эгерде китеп китепканага тиешелүү эмес болсо, бул мага каалаган убакта керектүү жерге кайрылууга, эң маанилүү сабактарды кайталоого жана эң кызыктуу идеяларды кайрадан эстөөгө мүмкүндүк берет. Ошол эле учурда китептин баарын кайрадан окуп чыгууга туура келбейт. Жеке өсүү боюнча эң жакшы китептерди кайрадан окуп чыгууну абдан сунуштайт элем. Жакшы китепте камтылган пайдалуу билимдердин баарын бир эле жолу окуп чыгуу менен толук түшүнүү, кабыл алуу өтө эле сейрек кездешет. Кандай гана тармак болбосун, ал тармакта чебердикке жетүү кайрадан кайталоону талап кылат. Ылайыктуу идеялар, стратегиялар, методдор биздин аң сезимибизге бекем орногонго чейин алардын таасиринин астында уламдан улам болушубуз керек. Мисалы, эгерде сиз каратени үйрөнгүңүз келсе, андан бир эле жолу сабак алгандан кийин ошол максатка жеттим деп эсептей аласызбы? Жок, алгач бул таймаштын техникасын үйрөнмөксүз. Анан узак убакыт бою чеберчиликке жетүү үчүн машыкмаксыз. Андан кийин өзүңүздүн устатыңызга барып, жалгыз бир ыкманы өздөштүрүү үчүн бир эле процессти 100 жолу кайталамаксыз. Сиздин жашооңузду жакшыртууну көздөгөн методду такшалтууда так ошондой эле иштейт. Сиз билгендей, жашооңузду жакшыртууга жөндөмдүү стратегиялар сүрөттөлгөн китепти кайрадан дагы бир жолу окуп чыгуу, биринчи китептеги стратегияларды толук өздөштүрбөй туруп, таптакыр башка китепти окууга караганда бир топ пайдалуу. Ар жолу менин түшүнүгүм боюнча жашоомдун бул же тигил тармагына чынында эле позитивдүү таасир эте турган китепти окуп жатып, аны биринчи жолу окуп бүтөрүм менен дагы бир жолу кайталап окуп чыгууга же жок дегенде астын сызган же тегеректеген жерлерди өзүмө милдеттенме алам. Негизинен менин китеп текчемде кайрадан сөзсүз окуп чыгууга ниеттенген китептер үчүн атайын орун бөлүнгөн. Ал эми кээ бир китептерди, мисалы, Ойлон жана байы китебин биринчи жолу окугандан кийин 3 жолу улам кайта окуп чыктым. Андан кийин жылдын ичинде дагы ага тез кайрылып окуп турдум. Китептерди кайталап окуу белгилүү бир тартип сактоочулук жөндөмүн талап кылаарын мойнума алам. Эреже катары мурда окубаган китепти окуу бир топ кызыктуураак, кайталап окуу жататма болушу мүмкүн же чарчатышы ыктымал. Мына ушул себептен мен
өтө аз гана сандагы адамдардын бул же тигил иштин чыныгы чеберлери болуп калышаарын түшүндүрүүгө болот. Бирок бул факт биз мындай нерсени жасашыбыз керек экендигин дагы бир жолу тастыктайт. Себеби ал бизге уюшкандыктын жана өздүк тартиптин бийигирээк деңгээлине чыгууга жардам берет. Айтмакчы, эмне үчүн сиз азыр окуп жаткан китепке да ошондой мамиле кылып көрүүгө болбосун? Аны бир жолу окуп бүткөндөн кийин толугураак, тереңирээк билим алуу үчүн жана сыйкырдуу таң методун өздөштүрүүгө өзүңүзгө көбүрөөк мүмкүндүк берүү үчүн кайрадан дагы бир жолу окуп чыгууга милдеттенме алыңыз. Күндөлүк жазуу. Качан гана, эмнени гана жазбаңыз, сөздөрдү кагаздын барагына түшүрүү бир да тыйын куротпогон терапиянын бир түрү болуп саналат. Диана Раб, америкалык жазуучу, психолог аял. Бизге идеялар баардык жерде баардык убакта келет. Мындай ойдогу эскертмелердин бир көйгөйү алар жазылган сыя өтө эле тез өчөт. Рольф Смит, америкалык жазуучу. Жазуу менин куткаргычтар топтомундагы акыркы практика. Баяндап жазуу. Мен жакшы көргөн жазуунун түрү күндөлүк жазуу. 5 жылдан бери ар бир сыйкырдуу таңда 10 мүнөттүк күндөлүк жазууга арнайм. Өзүңүздүн ойлоруңузду башыңыздан чыгарып, аларды кагазга түшүрүү менен сиз ансыз эч качан жете албай турган маалыматтарды алуунун баа жеткис жолунда болосуз. Сыйкырдуу таң методунун бир элементи катары баяндап жазуу ойлорду, идеяларды, айкындап түшүндүрүүлөрдү, жетишкендиктерди, ийгиликтерди, үйрөнүлгөн сабактарды жана жеке өсүү менен өзүн жетилтүүнүн ар кандай тармактарын кагазга түшүрүп жазып, документке айландырууга мүмкүндүк берет. Албетте, күндөлүк жазуунун талашсыз артыкчылыктары тууралуу көптөн бери эле билчүмүн. Ал гана эмес, бир нече жолу жазып баштаган да болчумун. Бирок эч качан аны ырааттуу түрдө жасаган эмесмин. Себеби ал менин күн тартибимдин бир бөлүгү эмес эле. Адатта мен күндөлүгүмдү керебетимдин жанында сактачумун. Кечинде кеч үйгө кайткандан кийин 10 жолкунун 9-унда мен аябай чарчап турам деген сыяктуу же дагы башка бир шылтоо табылып жазбай койчумун. Натыйжада менин күндөлүктөрүм көп учурда бош бойдон калчу. Китеп текчемде ушундай дээрлик бош күндөлүктөр топтолуп турганына карабай, мезгил менен башкасын ар бир жолу кымбатыраагын сатып алчумун да, ушунча акча коротуп алгандан кийин эми күндөлүктү сөзсүз үзгүлтүксүз жазам деп өзүмдү ынандырчумун. Бир караганда бул жаман эмес теория, чынбы? Тилекке каршы бул кичинекей стратегиялык куулук бир да жолу иштеген жок. А мен болсо жыл өткөн сайын биринен бири кымбатыраак, бирок баары бирдей бош күндөлүктөрдү жыя бердим. Бул көрүнүш мен сыйкырдуу таң методун иштеп чыкканга чейин улана берди. Ал менин биринчи күндөн баштап күндөлүктү күнүгө жазууга мүмкүндүк берген убакыт жана аракетимдин так планы менен камсыз кылды. Анан күндөлүк жазуу тез арада эле мен сүйүктүү адаттарымдын бири болуп калды. Күндөлүк жазуу мен жашоодогу эң эле жагымдуу, шыктандыруучу, өзүмө берген баамды жогорулатуучу иштердин бири. Күн сайын өзүмдүн ойлорумду керектүү багытка аң сезимдүүлүк менен багыттаганымдын жана аларды жазуу жүзүндө баяндаганымдын аркасы менен жалгыз эле абдан чоң артыкчылыкка ээ болбостон, бир нече убакыттан кийин өзгөчө жылдын аягында күндөлүктүн башынан аягына чейин карап чыгуудан да чоң пайда алам. Жазууларга толгон күндөлүктөргө кайрылып кайрадан окуп чыгуу көпчүлүк учурларда канчалык конструктивдүү болоруна сөз менен айтып жетүүгө абдан кыйын. Бирок мен баары бир жеткирүүгө аракет кылайын. Биринчи жолу күндөлүктү кайрадан окуп чыккан учурум. Сыйкырдуу таң методун колдонгон, андан сырткары күндөлүктү үзгүлтүксүз жаза баштаган биринчи жылдын акыркы күнү 31 декабрда мен ошол жылы жазган күндөлүгүмдүн биринчи бетин окуп чыктым. Ошентип мен бир жылды бүт бойдон эске түшүрүү менен ар бир күндү биринин артынан экинчисин барактап карап чыктым. Бул мен ошол күндөрдө кантип ой жүгүрткөнүмдү эске түшүрүү үчүн жана өтүп бараткан жылдын ичинде канчалык өскөнүмө жаңы көз караш менен кароо үчүн эң сонун мүмкүндүк эле. Мен өзүмдүн жүрүш турушума, аракеттериме жана прогрессиме кайрадан баа берип чыктым. Бул мага акыркы 12 айдын ичинде эмнеге жеткендигиме жаңыча түшүнүк берди. Эң башкысы,
1 жылдын ичинде таптакыр эс тутумунан өчүп калган үйрөнгөн сабактарымды кайталоого мүмкүндүк алдым. Ыраазычылык. Андан сырткары мен терең ыраазы болдум. Болгондо да бир убакта эки деңгээлде. Мындай нерсени буга чейин эч качан сезген эмесмин. Бул менин биринчи жолку артка келечекке саякаттоом болду. Мен аны азыркы учурда ушинтип атап жүрөм. Бул жолду мени менен бирге өтүп көрүңүз. Айтмакчы, эгерде кааласаңыз, 1985-жылы Делорен маркасындагы машинасынан чыгып келген Марти Макфайл сыяктуу элестетсеңиз болот. Күндөлүктү кайра окуп жатканда азыркы учурдагы мен, азыркы күндөлүккө жазгандарымды окуп жаткан мен, ошол учурдагы күндөлүк жазган мен үчүн келечектеги мен болгон адам, өзүмдүн жазууларымда түбөлүккө калтыруу керек деп эсептеген жана 1 жыл бою ыраазы болуп жүргөн баардык адамдарды, тажрыйбаларды, сабактарды жана жетишкендиктерди эске түшүрүп жаттым. Ошол убакта өткөн жылкы ыраазычылыктарымды кайрадан эсиме түшүрүп, кайрадан башыман өткөрүп жаттым. Ошол эле убакта жашоомдун ошол мезгилинен бери канчалык алдыга өскөндүгүм үчүн азыркы учурда да ыраазы болуп турдум. Бул абдан сонун, алган эмес, бир аз сюрреалисттик да тажрыйба болду. Ылдамдатылган өсүш. Андан кийин мен күндөлүктү кайра окуп чыгуунун артыкчылыгын бул иштин эң эле бийик деңгээлинде пайдаланууга өттүм. Мен таза кагаз алып чыктым да, анын ортосуна вертикалдуу сызык чийдим. Эки колонканын бирине үйрөнүлгөн сабактар, экинчисине жаңы милдеттер деп жаздым. Күндөлүктүн жүздөгөн жазууларды карап чыгып, ондогон бир топ баалуу сабактарды таптым. Жаңы сабактарды издеп табуу жана аларды эске алуу менен алдыма кийинки жаңы милдеттеримди коюу башка баардык нерселерге караганда мен жеке өсүшүмө жана өнүгүшүмө күчтүүрөөк түрткү берерин моюнга алышым керек. Күндөлүктү дайыма жазууну, айтууга татыктуу, артыкчылыктары көп. Алардын кээ бирлерин сүрөттөп бердим, бирок дагы бир нече мен жакшы көргөн артыкчылыктарын айтып өтөйүн. Мээни тазартуу. Жазуу ойлорубуз так жана түшүнүктүү берилсин үчүн жазып жаткан нерсебизди бир топ кылдаттык менен ойлонуштурууга мажбурлайт. Ошентип күндөлүк жазуу ойлорубузду дааналоого, мээ чабуулун жасоого жана көйгөйдүн чечилишин табылууга жардам берет. Жаңы идеяларды табуу. Күндөлүк жазуу адамга өзүнүн идеяларын өнүктүрүүгө эле эмес, биз келечекте пайдаланып калышыбыз мүмкүн болгон башка адамдардын маанилүү идеяларында көз жазымда калтырбоого жардам берет. Үйрөнүлгөн сабактарды кайталоо. Өткөн убакта үйрөнүлгөн, билген нерселерди кайталоого мүмкүндүк берет. Өзүңүздүн өсүшүңүзгө баа берүү жана таануу. Артка кайрылуу, күндөлүктөн 1 жыл мурунку жазууларды кайрадан окуп, ушул убакыттын ичинде сен каалаган прогресске жетишкендигиңди көрүү абдан сонун нерсе. Бул абдан түрткү берген, шыктандырган, өз күчүңө болгон ишенимди чыңдаган, дүйнөдөгү эң жагымдуу тажрыйбалардын бири. Негизинен бул тажрыйбаны бир да башка жол менен кайталай албайсың. Потенциалдагы туңгуюкка көңүл топтоо. Зыян келтиреби же жардам береби? Бул бөлүмдүн биринчи беттеринде потенциалдагы туңгуюкту жок кылуу үчүн куткаргычтар техникасын колдонуу жөнүндө айтылды эле. Табиятынан адамдар бул туңгуюкка көңүл токтото беришет. Биз жашоодо боло алмакпыз деп ойлогон же болгубуз келген жер менен азыр кайсыл жерде тургандыгыбыздын ортосундагы, эмнеге жетишкендигибиз менен эмнеге жете алмак экендигибиздин же жеткибиз келген нерсенин ортосундагы азыр ким экенибиз менен болушум керек деп эсептеген өзүбүз тууралуу идеалисттик элестетүүбүздүн ортосундагы айырмага көңүл топтой беребиз. Бул туура келбестикке концентрация кылуу биздин өзүбүзгө болгон ишенимдүүлүгүбүздү жана өзүбүзгө берген баабызды төмөндөтүп, бир кыйла олуттуу зыян келтирет. Бул бизде жетишээрлик бар эместей, жетүүгө милдеттүү болгон нерселердин баарына жете албагандай, өзүбүздү жетишээрлик жакшы эместей, деги эле эң эле аз дегенде өзүбүздү тиешелүү деңгээлде жакшы эместей сезүүгө мажбурлайт. Эреже катары бул ооруу менен жашоодо эң көп ийгиликтерге жеткен адамдар жабыркашат. Алар ар дайым өздөрүнүн жетишкендиктерин этибарга албайт же өздөрүнүн жетишкендиктерин кичирейте беришет. Ар кандай каталыктар жана кемчиликтер
үчүн өздөрүн аябастан жемелешет жана дээрлик эч качан өздөрүнүн ишин жетишерлик жакшы жасалды деп эсептешпейт. Кызык нерсе, бирок көп ийгиликтерге жетишкен адамдар потенциалдык туңгуюкка концентрация кылууга өздөрүнүн ийгиликтерге жеткендиги менен милдеттүү болуп калышат. Бул ажырымды жоготууга болгон алардын канаат кылбаган каалоосун жетүүгө болгон умтулуусун күчөтөт жана улам жаңы, улам татаалыраак максаттарга ар дайым жетүүгө мажбурлайт. Эгерде мен өзүмдүн потенциалымдын максималдуу ишке ашышына чечкиндүүлүк менен багыт алганмын жана ага чын ниетимден умтулам деген сыяктуу позитивдүү аракет кылууга шыктандырган турмуштук философияга негизделген болсо жана өзүн кем сезүү менен коштолбогон болсо, анда туңгуюкка көңүл топтоо саламаттуу жана өндүрүмдүү дит коюу болуп калмак. Тилекке каршы мындай нерсе өтө сейрек кездешет. Жашоодо аздыр көптүр ийгиликке жеткен орто статистикалуу адамда бул ажырымга бир гана негативдүү көз карашта көңүл бурат. Ал эми өзү менен толук гармониядагы жана жашоонун дээрлик ар бир тармагында 10-чу деңгээлиндеги ийгиликке жетүүгө багыт алган эң ийгиликтүү адамдар өздөрүнүн колунда бар нерселер үчүн тагдырга чын жүрөк менен ыраазы болушат. Өздөрүнүн жетишкендиктерин ар дайым моюнга алышат жана өздөрүнүн өмүр бою жолунун азыркы учурдагы баскычы менен абсолюттук келишүү абалында болушат. Алардын философиясынын негизинде мен азыр күчүм жеткен нерсенин баарын жасап жатам. Бирок ошол эле учурда мындан да жакшыраак жасай алам деген бир топ карама-каршылыктуу идея жатат. Мындай баланска келтирилген өзүнө баа берүү, өзүн ким сезүүнүн, кандайдыр бир нерсеге ээ болгон жоксуң, өзүң каалаган киши боло алган жоксуң, кандайдыр бир нерсеге жеткен жоксуң деген сезимдердин пайда болушуна жол бербейт. Ошол эле учурда ал адамга баардык тармактарда потенциалдагы туңгуюкту жеңүүгө, ар дайым умтулууга мүмкүндүк берет. Көпчүлүк учурларда мындай ажырымга күндүн, жуманын, айдын же жылдын аягында көңүл топтойбуз. Анан өзүбүзгө жана өзүбүздүн прогрессибизге так жана объективдүү баа берүү жөндөмдүүлүгүбүз дээрлик жоголуп кетип коет. Мисалы, эгерде сиздин бүгүнкү күндө түзүлгөн милдеттүү түрдө жасай турган иштериңиздин тизмесинде 10 пункт болсо, ал эми сиз бир күндүн ичинде 6 гана ишти жасадыңыз. Туңгуюкка көңүл топтоо белгиленген нерселериңиздин баарын жасоого жетишпегендигиңизди ачуу сезгенге мажбурлайт. Көпчүлүк адамдар бир күндүн ичинде ондогон, жүздөгөн иштерди орду менен жасашат. Кээ бир иштерин гана бүтүрө албай калышат. Эми табыңызчы, ушул иштердин кайсынысы адамдардын эсинде калат жана алар кайсынысын кайрадан эстей беришет. Туура, жолу болбой, бүтүрө албай калган иштерин, эң сонун аткарылган жүздөгөн иштерге көңүл топтоо туурараак болмок да. Эмнеси болсо да, ал сизге көбүрөөк рахат тартууламак. Жогоруда айтылгандардын баарын күндөлүк жазууга кандай тиешеси бар? Эгерде структуралык, стратегиялык процессти колдонуу менен бул жөнүндө толугураак 1 мүнөттөн кийин билесиз, жазсаңыз, ал сизге өзүңүздүн жетишкендиктериңизге, эмне үчүн ыраазы экендигиңизге, эмнени эртең бүгүнкүгө караганда жакшыраак жасоого чечкиндүүлүк менен дит койгонуңузга көңүл топтоого мүмкүндүк берет. Башкача сөз менен айтканда, ар бир жашап өткөн күндөн бир топ көбүрөөк рахат аласыз. Өткөн учурда сиз жеткен ар бир процесс үчүн өзүңүздү мактайсыз, жетишкендиктериңизди моюнга аласыз. Бул дааналыктын жогорку деңгээлин дагы жаңы, дагы маанилүүрөөк результаттарга жетүү үчүн пайдаланасыз. Канткенде күндөлүктү эффективдүү жазууга болот. Төмөндө сизге күндөлүк жазууга же эгерде жазып жүргөн болсоңуз, бул процессти жакшыртууга жардам бере турган 3 жөнөкөй кадам берилген. Биринчи, форматты тандаңыз. Санарип түрүндөбү же салттуу күндөлүкпү? Биринчи кезекте кандай түрүн, салттуу, кагазга же санариптик, компьютерге, смартфонго же планшетке күндөлүк жазганыңызды чечүү керек. Мен салттуу түрүндө, санариптик түрүндө пайдаланып көрдүм да, экөөнүн ортосунда белгилүү бир артыкчылыктар жана жетишпестиктер бар экенин байкадым. Алар жөнүндө бир аз кийинчерээк баяндап берем. Бирок негизинен бул жерде баары жеке тандооңузга жараша болот. Кайсынысын артыгыраак көрөсүз? Күндө бир аз текстти кол менен жазуунубу
же аны клавиатура менен терүүнүбү? Байкаганыңыздай форматты тандоо аябай деле кыйын эмес. Жаңы дептер баштаңыз. Эгерде сиз салттуу жолду тандасаңыз, дептердин баардык түрү ылайык боло берет. 99 цент турган ешилме сымдуу чөнтөк дептер деле. Бирок күндөлүктүү өмүрүңүздүн аягына чейин сактайын деп жаткандан кийин карыганда да, колго алып кармаганда да жагымдуу боло турган жакшы, бышык дептердин пайдалуулугу тууралуу бир нече сөз айтпасак болбойт. Беттеринде сызыктары эле эмес, күнү да жазылган дептер табыңыз. Мындай даяр күндөлүктөрдү бүгүнкү күндө баардык дүкөндөрдөн сатып алууга болот. Бир жылдагы 365 күндүн баары жөнүндө жазууга ылайык жетишерлик калың экенине ынаныңыз. Мен тажрыйбам боюнча, эгерде дептердин беттеринде күнү жазылган болсо, анда бул тартиптүүлүккө түртөт жана күндөлүктүн бир да күндү калтырбай жазууга мажбурлайт. Себеби күндөлүктүн барактап жатып жазылбай калган күндөлүктөрдүн бош калган беттерин байкабай кое албайм. Эреже катары бул мага артка кайрылып келип, оюм менен ошол күндөрдү кайрадан элестеп чыгууга жана күндөлүктөгү боштуктарды толуктоого түрткү берет. Ошондой эле өткөн жылдын керектүү учурун жеңилдик менен табуу үчүн жана мен мурдараак сүрөттөгөн артыкчылыктарды пайдалануу үчүн ар бир жылга арналган күндөлүктү алганда жакшы. Мисалы, мен сүйүктүү күндөлүктөрүмдүн бири жеңүүчүнүн күндөлүгү деп аталат. Сызыктуу, күндөрү да жазылган. Мен 2007-2009 жылдары жазган күндөлүк. Ошол жылдары жеткен результаттарым үчүн өзүмө ыраазымын. Эгерде сиз санариптик күндөлүктү жазууну артык көрсөңүз да көптөгөн варианттар бар. Менин сүйүктүү күндөлүгүм жазууга арналган тиркемем бул 5 мүнөттө күндөлүк жазабыз болуп саналат. Ал бүгүнкү күндө тез эле кеңири белгилүү болуп бара жатат. Тиркеме мен ыраазымын. Бүгүнкү күн чын эле сонун күн болушу үчүн эмне кылуу керек деген сыяктуу эскертмелерди сунуш кылуу менен күндөлүк жазуу милдетин бир топ жеңилдетет. Мындай күндөлүктү жазуу үчүн сизге чындыгында эле 5 мүнөттөн көп эмес убакыт керек. Андан сырткары тиркеме кечки маал деген опцияны камтыйт. Ал өткөн күнгө анализ жүргүзүүгө жана визуалдык эскерүүлөр үчүн фото сүрөттөрдү жүктөөгө мүмкүндүк берет. Бул учурда деле кайрадан баары сиздин каалоолоруңузга жана кандай функцияларды тандаганыңызга көз каранды болот. Google'дун издөө тилкесинде интернет күндөлүк деп жазсаңыз, тандап ала турган көптөгөн сунуштар чыгат. 3. Эмне жөнүндө жазаарыңызды чечиңиз. Күндөлүктүн түрүндөй эле күндөлүккө жазууга боло турган жашоо тармактары да абдан көп. Адамдар өткөн күнгө эмне үчүн ыраазы экенин, өздөрүнүн кыялдарын, азык-түлүктөрүн, дене чыңдоочу көнүгүүлөрүн же спорт менен машыгууларын жана башка көп нерселерди сүрөттөп жазышат. Сиз өзүңүздүн максаттарыңыз, кыялдарыңыз, пландарыңыз, жакындарыңыз, милдеттериңиз, алган сабактарыңыз дегеле сиздин сезгениңиз боюнча көңүл бурушуңуз керек деп эсептеген баардык нерселер тууралуу жазсаңыз болот. Мен жогорку деңгээлде детальдаштырылган жана структуралаштырылган методдорду колдонуудан баштап, эмнеге ыраазы экенимди, өзүмдүн жетишкендиктеримди айтам, кайсы тармактарда жакшууга жетишким келгенин тактайм, ага жетүү үчүн кандай аракеттерди жасоого катуу ниеттенгенимди, пландаганымды санап чыгам. Бир топ салттуу ыкмага чейинки варианттагы күндөлүк жазуу методун колдоном. Башкача айтканда, жөн гана датаны жазам да өткөн күндү кыскача сүрөттөйм. Эки вариант тең абдан пайдалуу деп эсептейм. Ошондой эле менимче аларды айкалыштыруу туура болмок. Сиз китеп жазгыңыз келеби? Америка бүгүнкү күндө US Today гезити жүргүзгөн сурамжылоого ылайык америкалыктардын 82% китеп жазгысы келет экен. Сиздин оюңузча аларга китеп жазууга эмне тоскоол болуп жатат? Сиз таптыңыз деп ойлойм. Аларга убакыт жетпейт. Китеп жазуу үчүн убакыт таба алышпайт. Эгерде сиз да качандыр бир убакта китеп жазууну кыялданып жүргөн болсоңуз, өзүңүздүн сыйкырдуу таңыңыздын убактысын пайдалансаңыз болот. Негизи мен бул саптарды таңкы 6-дан бир аз эле өткөндө, башкача айтканда, сыйкырдуу таңдын убагында жазып жатам. Ар бир адамдын ичинде ал дүйнөгө сунуш кыла ала турган баалуу китеп катылгандыгына мен ишенем. Жакында мен да өзүмдүн
кардарларымды бестселлер эле болуп калбастан, бул абдан деле кыйын эмес нерсе. Кандайдыр бир кыймылдын башталышына толук түрткү боло турган өзүнүн биринчи же кийинки китебин жазууну баштоону же аяктоону үйрөтүүнү баштадым. Мен дайыма адамдардын жазуу үчүн убакыт табышкандыгы тууралуу окуяларын рахаттануу менен угам жана окуйм. Куткаргычтарды өзүбүзгө ылайыктап түзөбүз. 8 бөлүмдөн сыйкырдуу таңдын каалаган аспектин кантип өзүнүн жеке жашоо салтына жараша өзгөртүүгө жана ылайыктап түзүүгө болоорун билесиз. Ал эми азыр сиздин уникалдуу күн тартибиңизди жана каалоолоруңузду эске алуу менен куткаргычтардын комплектин индивидуалдаштыруу боюнча кээ бир идеялар менен бөлүшкүм келет. Балким сиздин эрте мененки тыгыз графигиңиз болгону 20-30 мүнөттүк гана сыйкырдуу таң методун колдонууга мүмкүндүк берет. Балким анын толугураак жана узагыраак версиясы дем алыш күндөрү жасайсыз. Бул жерде сыйкырдуу таңдын бир топ кеңири жайылган 1 сааттык убакытка эсептелген жана баардык куткаргычтардын колдонулушуна арналган мисалы келтирилген. Сыйкырдуу таңдын ыраатын мисалы 60 мүнөт. Тынчтык 5 мүнөт. Аффирмация 5 мүнөт. Визуализация 5 мүнөт. Дене чыңдоочу көнүгүүлөр 20 мүнөт. Китеп окуу 20 мүнөт. Жазуу 5 мүнөт. Жалпы убакыт 60 мүнөт. Бул аракеттерди аткаруу тартибинде өзүңүздүн индивидуалдуу каалоолоруңузга жараша өзгөртүүгө болот. Мисалы, кээ бир адамдар канды айлантуу жана ойгонуу үчүн дене чыңдоочу көнүгүүлөрдөн баштоону артык көрүшөт. Ал эми сиз сыйкырдуу таңдын башка элементтерин тердеген бойдон жасабастан дене чыңдоочу көнүгүүлөрдү эң артында деле жасасаңыз болот. Ал эми мен өзүм бейпил, максаттуу тынчтыктан баштаганды жакшы көрөм. Бул мага акырындык менен ойгонууга, акылымды тазалоого, энергиямды жана ниетимди керектүү максатка топтоп багыттоого мүмкүндүк берет. Андан кийин чайынмага кирип жуунуп чыккан соң өзүмдүн 1 мүнөткө бошобогон күнүмдү баштоо үчүн дене чыңдоочу көнүгүүлөрдү акыр жагына калтырам. Бирок азыр сөз менин эмес сиздин сыйкырдуу таңыңыз тууралуу болуп жатат. Ошондуктан кайсынысы сизге көбүрөөк ылайык келерин билүү үчүн ар кандай ыраатта жасап эксперимент кылуудан тартынбаңыз. Куткаргычтар тууралуу акыркы ойлор. Белгилүү болгондой, башталышында дайыма кыйын болот, андан кийин эреже катары бир топ жеңил болуп калат. Ар бир жаңы тажрыйба алгач ыңгайсыздыкты жаратат да, анан адаттагы нерсеге айланат. Жогоруда айтылган методдорду канчалык көп колдонсоңуз, аларды ошончолук табигый нерсе катары жана адекваттуу кабыл алып каласыз. Менин биринчи медитациям кокусунан акыркы жолкусу болуп кала жаздаган. Себеби менин ойлорум Феррари автоунаасы сымал учуп, пинбол шариктери сымал бири-бири менен кагылышып жатышкан. Ал эми азыр болсо мен медитация жасаганды абдан жакшы көрөм. Өзүмдү бул практиканын устаты деп атабаганым менен бир топ жакшы деңгээлге жеттим десем болот. Йога жасаган биринчи жолку тажрыйбамда ошол сыяктуу эле болгон. Мен өзүмдү суудан чыгарып койгон балык сымал эле сезгенмин. Мен эч качан аябай ийилчээк болгон эмесмин. Туура позада тура албай, чоң ыңгайсыздыктарды сезгенмин. Ал эми азыр йога мен үчүн дене чыңдоочу көнүгүүлөрдүн сүйүктүү түрүнө айланды. Ошондуктан аябай деле ийгиликтүү болбогон биринчи аракеттерден кийин аны таштап койбогондугум үчүн тагдырыма ыраазымын. Комплекстин ар бир элементи менен таанышып чыга алышыңыз жана аларга көнүшүңүз үчүн менин методум боюнча куткаргычтарды колдонууну азыртадан баштоого чакырам. Андан кийин 10-бапта толугу менен сүрөттөлгөн 9 күндүк жашоону трансформациялоочу сыйкырдуу таң программасын чоң күч менен аткарууга киришиңиз. Ал эми эгерде дагы деле убакыттын жетишпестиги сиздин чоң көйгөйүңүз болуп турса, анда мен сизге жардам берем. Кийинки бөлүмдө сыйкырдуу таңдын толук версиясын жана 6 куткаргычтын баардык артыкчылыктарын алууга канткенде бир күндө 6 гана мүнөт убакыт кетирип жетишүүгө болоорун билесиз.